Кыял кол өнөрчүлөр бирикмеси мындан туура 50 жыл мурун түзүлгөн. Азыркы имараты болсо 80-жылдардын аягында салынган. Баштапкы долбоор боюнча бул калпак тибиндеги имарат болмок. Бул жерде ууздар, чеберлер, кол өнөрчүлөр отурган маданий бир борборго айланмак. Бирок ойлогон ойлордун баары эле ишке ашпай калган. Андан сырткары ушул тушта Кыялдагы коррупциялык схема, бир уч адамдын үй бүлөлүк бизнесине айланды деген дооматтар күчөдү. Саламатсызбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Мен Эленора Бейшенбек кызы. Биз бул жолку чыгарылышта Кыялдагы чуулгандуу жагдайларды иликтедик. Рахим деген биздин контролерубуз ушу Кыял менен түзүп договор, анан бизге суб арендага өтөтсөм, бул незаконный деди. Чынында карап келсек, ушу 700 сом гана беришибиз керек экен. Деп максат эмес, деп коррупционный системада. Не надо мне поворачивать. Нурбекурка, сизди жооп бере табачкан. Руководствону берберек. Жок, руководство эмес, бизде сизге суроолорубуз бар. Базарга асырасыра, попробуйте базарда алып көргүлө, тутуп салабыз силерди. 80 киши өлүп деле эчтеке болгон эмес. Отунбаева келген, анын аркасынан президент болуп. Силердин чыксыңасыңар силер. Эмне үчүн биздин үстүбүздөн бирөө акча көрөт? Жеңишин түшүнсөң мындай. Эже сиз каерде көрдүңүз эле чындыкты? Кылабыз, жеңиш. Сыртка чыксаңыз деле 50 сом алат бир күнгө. 50 сом алат бир күнгө. Алсын, биз бербейбиз деп аткан жок, биз ашыкча берип атабыз го, жеңиш. Эже, Мында текшерип, мындай өтө мекуч табылган. Иликтөө жүргүзүш үчүн аяққа саясий эрк керек. Анткени бул түзмө-түз тиешеси администрация президенти болот. Көп кыргыздар бизди маскаралап өтөт. Ушунучу ким алат деп. Ал деген Союз учурунда мен эсимде бул жалгыз мекеме валюта тапкан мекеме болчу. Кенжегүл Карыбекова өзүнүн колунан чыккан этно стилдеги көйнөк кечени бир канча жылдан бери Кыялдагы кенедей соода орунда сатат. Базардын акча чүкүсүн билбестик кылып, бир канча жылдан бери ижара акысы үчүн базар тескөчүгө алда канча көп акча берип келген. 2 жылдай мурун гана өзү сүрүштүрүп териштирип отуруп, мындан дээрлик 20 эсе аз төлөшү керек экенин билген. Бул ишти баштаганыма бир 10 жыл болуп калды. Анан өзүм ушул өкмөттүн ишинде иштеп жүрүп, анан өзүм ар жагында жаткан бир творческий нерселеримди чыгарайын деген кыялда, анан ушул Кыял өндүрүштүк бирикмесине келип, ушул жактан орун берүүнү суранганда, чоңдорунан. Анан кийин арендага место бере алабыз, 12 000 сом деп айтышты. 10 жыл мурун. Жакшы экен деп ошол 12 000ди берип, ошончо жылдан бери айына бердим да 12 000. Ошентип иштеп келаттым. Анан карап келсем, аябай эле чоң сумма экен ушул аренда делечи. Анан бай базарды билбеген үчүн биринчи мүмкүн ошондой ойдо эле жүрүп өттүрмүн. Чынында карап келсек, ушу 700 сом гана беришибиз керек экен да. Мүлк фондуна барып сурадым, эмнеге мындай десем, айтты, эже сиз суб арендасызбы деп. Анан ооба, Рахим деген биздин контролерубуз ушу Кыял менен түзүп договор, анан бизге суб арендага өтөтсөм, бул незаконный деди. Кыялдын жетекчилери, базар тескегендер жөн эле соодасын кылып, алар сураган акчаны берип, тим отура бербеген Кенжегүл Карыбекованы жактырбайт. Соодагер өзүнүн жагдайын ишкананын жетекчилигине жеткирүүгө аракет кылган, бирок майнап чыккан эмес. Өзүбүздүн месталарыбызды ошол өкмөттүн баасында гана берсе, биз бала чакабызды багып иштесек, биз деген тынчтыкты каалаган элбиз, биз элге окшоп митинг кылып көчөгө чыкпайбыз. Биз ошентип эле жашап келатабыз, болгон тапкан акчабызды ушулардын колуна салып берип келатабыз. Жетекчилерине барайын деп аракет кылдым. Ошол жетекчисине киргизбейт экен бул жерде. Аябай тоскоолдук көп экен. Юристине киргем. Аны эч майнап чыккан жок. Уккан жок, уккусу да келбейт. Бу жерде акча деген нерсе турганда эч кандай сөз угулбайт дальшечи. Биз Кенжегүл Карыбекова менен катарлаш улуттук үлгүдөгү кийим саткандар менен дагы баарлашууга аракет кылдык. Бирок макул болгондор чыккан жок. Соодагерлердин көбү башыбызга дагы бале үйүлбөсүн деген таризде Кыялдагы коррупция, соода жайларынын сатылышы тууралуу сөз кылууну, оюн ачык билдиргенди каалабай турганын байкадык.
мыйзамсыз көрүнүштөрдү ачыкка чыгаргандарда, укугун талашып чыккандарды дагы жактыра бербегени сезилип турду. Соодагерлердин көбү базар тескегендердин каарына калып, соода орундарынан ажырап калуудан чочулашкандай. Ким бар бу жерде? Каршы барбысызбы? Каршы эмес, эч каршы эмес. Бар эле довольно. Бирок жылбайсың, эмне качасың? Бирок жылгы айтып коюп каршы эмеспиз да. Эмне айтып Эмне үчүн биздин үстүбүздөн бирөө акча көрөт? Жеңишти түшүнсөң мындай. Эже, сиз каерде көрдүңүз эле чындыкты? Кылабыз, жеңиш. Сыртка чыксаңыз деле 50 сом алат бир күнгө. 50 сом алат бир күнгө. Алсын, биз бербейбиз деп аткан жок, биз ашыкча берип атабыз го, жеңиш. Эже, Тамара Солтобаева Кыял мамлекеттик ишканасына таандык жерде 1995 жылдан бери зер буюмдарын сатат. Мындан 7 жылдан ашык убакыт мурун ошол кездеги Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов Ош базарын иретке келтире баштаганда Кулиев менен чүйгөчүлөрүнүн кесилишиндеги алтын буюмдары сатылган 30га чугул павильондун баары алынган. Аларга Кыял ишканасынын автоунаа токтотуучу жайынын бир четинен орун берилген. Бирок соодагерлердин көйгөйү ошондо башталган. Тамара Солтобаева Кыялдын жетекчиси Султанбек Макашевти, базарды көзөмөлдөгөн контролер Рахим Алыбаевти жана ишкананын кесиптик кошунун башкарган Замира Саткееваны мамлекетке таандык соода орундарды сатат деп айыптап жатат. Ошол убактарда эле уже угулуп аткан, что Рахим месталарды сатып атат деп. Ага деле мен көп көңүл бурган эмесмин. Бирок 2012 жылдын аягында менин местома келип, бекишип келип, эже могу местаны мен сатып алгам, бошотуңуз деп мага келет да. Мен айттым, "А сен кимден алып сатып алдың эле?" десе, "Мен Рахимден сатып алгам" деди. Госимуштонун балансында турат. Бул өкмөткө караштуу. Аны кандай чыгып сага сатып ийген? Өзүң барып сүйлөшкүн, барбы документиң деп мен сурадым да. Аны сурасам ошонтип айтсам, айтты, "Жок, документ жок" деди. "Мындай эле сатып атпайбы баары" деди да. Анан бир күнү Рахим өзү келип айтты, "Эже чыгыңыз, бошотуп бериңиз." Баары эле сатып алып. Мен айттым, "Рахимден маңдайыбыздагыны да сен сатып турсуң. Мынакей 7000ден 14000 сатып алдым" деп атат. Тигилер дагы 7000ден 14000 сатып алдым деп атат. Сен кантип коркпой сатып атасың местанын баарын дедим. А сен эмне агыр мен деген келишимим бар, токтом бар. Анда дедим, ошону алып келгенде саткан жөнүндө алып келчи, мага тегинде алып кел дагы дедим, ошо болгон жок. Соодагер базар тескегендер аны кодулап, кетирүүнүн ар кыл айламалын кылып жүрөт дейт. Анын айтымында базар жетекчилери зер буюмдарын аманат жайда сакталышына тоскоолдук кылышкан. Павильондун шыбынан суу агызган дагы учурлар болгон. Анын дүкөнү өткөн айда 30 декабрда тонулгон. Көзгөрүмдү тоноп бирден салып, эчтеке койбой бир талын чыгарып алып чыгып кеттир. Ошондо 4700 бирдеме долларга турат. Мен азыр үйгө таштап келдим, азыр докторго келгем бу жерге. Ошону тонотуп койду, андан кийин тонотподан кийин аны шаккандан кийин мени астындагы камера хранениянын дагы өчүрүп салып, мени киргизбей атат да. Камера хранениянын өчүрүп, пультун өчүрүп коюптур, алып кетсин деп туруп алды. Анан алып кетсин деп туруп алганда мен адвокат алгам. Анан адвокат менен барып эме кылсак дагы. Сен небай прикасыңды көрсөт, ичип атасыңбы? Жок дейт. Анда сен бу жерде эч ким эмес экенсиң деди адвокат. Анда кете бер деди. Ошондон кийин койдуртпай атат да, койдуртпайт. Асыл пульттун баарын өчүрүп салган, датчиктердин баарын журуп салган, мага атайын эрегичип кетсин деп. Ошо менин кылган кылыктарым билинбесин деген мунун эмесе да, мага асылды да калды. Ушундай кылып атат да. Мен азыр деген уже тилим булдурттап, бутум диштебей, уже нерв болуп түнкүсүндүктөй, анан азыр психотерапияга келип дарыланып атам. Тамара Солтобаева арыз арманын айтып, Кыялдагы жагдайды териштирүүнү өтүнүп, тиешелүү органдардын баарына кайрылган. Азаттыктын колуна соодагер Солтобаева сөз кылган Рустам Бекишев аттуу жарандын былтыр жайында жазылганы көрсөтүлгөн тил катынын көчүрмөсү деген кагаз тийди. Анда Кыял Алтын Ордо базарындагы орунду 6,5 миң долларга сатканы жазылган жана кол коюлган. Бул программа тартылып жаткан чакта Рустам Бекишев менен жолугуп, тил каттын анык бышыгын сурайлы деген аракетибизден майнап чыккан жок. Бул ишканага таандык орундарда соода кылган айрым адамдар менен камерасы жок сүйлөшкөнүбүздө жер мамлекеттики дегенине карабай, соода орундары 7 миң доллардан 15 миң долларга чейин сатыларын, ижара акысынан сырткары бронь деп ай сайындагы акча чогултууларын айтып беришти. Расмий маалымат боюнча, имараттын ичинде 97 ижарачы бар. Имараттын тегерегинде 222 соода орун жайгашкан.
Андан сырткары 69 контейнер, 52 павильон турат. Имараттын жалпы аянты 14499. Ал эми жердин аянты 10800 чарчы метр. Айына контейнерлерден 506 сом. Башкача айтканда 1,5 миллион сом. Ал эми павильондордон 1,166 сом. Соода жайларынан болсо 335 сом чогулат. Эми ушул жерден кыялдын ичиндеги чуулгандуу жагдайларды ататалган жетекчиси Султанбек Макашев, көп жылдан бери контролер болуп иштеп жүргөн, өткөн айда иштен кетти деген Рахим Алыбаев жана ишкананын кесиптик кошунунун төрайымы Замира Саткеевага кеңири токтололу. Султанбек Макашев кыялды 1994 жылдан бери жетектейт. Буга чейин өзү болгону сүрөтчү, чыгармачыл адам экенин, деги эле соода сатыкка, базардан ишине тиешеси жоктугун айтып, өзү тууралуу айтылган доматтар боюнча комментарий берүүдөн караманча баш тарткан. Биз кыялга бир канча жолу барганыбызда алгач ал эмгек өргүүсүндө жүрөт деп, андан кийин ооруканага жатып калганын айтып, аны менен жолуктурушкан жок. Знаю, что вкладывали. Он вкладывал. Ушул жерден Макашевго козголгон кылмыш иштери тууралуу баяндайлы. 2010 жылдын аягында Финполиция айрым кол өнөрчүлөрдүн арызынын негизинде кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып менен Макашевга кылмыш ишин козгогон. Иш сотко жетип жетпегени белгисиз бойдон калган. Макашевга 2012 жылы дагы тендерге байланыштуу айып тагылган. Тактап айтканда Кыял ишканасы 2011 жана 2012 жылдары ошол кездеги президенттин иш башкармалыгы Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалин даярдоо үчүн жарыялаган тендерлерди утуп алган. Соттук материалдарга ылайык тергөө органдары Макашев тендерлик жана каржылык мыйзамдарды бузганын, кызмат абалынан пайдаланганын аныктап чыккан. Маселен, орден медалдарды даярдоого кеткен күмүштүн баасын алда канча кымбат көрсөтүп, наркы негизсиз жогорулаткан. Мунун айынан мамлекет 10 миллион сомдон ашык зыян тартты деп жазылган. Анткени менен Макашевди 2017 жылы Бишкектеги Октябрь райондук соту иш аракетинде кылмыштын курамы жок деп актаган. Бир топ жылдан бери контролер болуп иштеп жүрүп, өткөн айда иштен кетти деген Рахим Алыбаевдин кыялда 900дөн ашык чарчы метр соода оруну бар экени белгилүү болду. Ишкананын каржылык жана башка документтеринин баарын учурда Финполиция алып кетип текшерип жаткандыктан биз Рахим Алыбаев менен кыялдын ортосунда түзүлдү деген келишим, анын мазмуну менен тааныша алган жокпуз. Мындан улам мамлекетке таандык соода жайларды кандай жагдайда ижарага алганы, аларды алда канча кымбат баада кайра суп ижарага бергени, соода орундарды сатып сатпаганы тууралуу суроолорубузга өзүнөн жооп ала алган жокпуз. Мурун ошол өзүнүн договор түзүп, ал эме менен Алыбаев менен, Алыбаев аны өзүнүн эмеси менен жасап, андан кийин бизге договор түзүп, биз менен договор түзүп, ошонун эсебинен эме акчасын төгүп атат. Азыр төккөндө бизге 30%-ин төгүп, пока төгүп атат да, тигил жанагы баягы өзү салган акчаны бүт элек Алыбаев менен. Сол тобаядан кийин Алыбаев азыр иштебей калды, ошодон кетирди. Келишим эмне болду? Келишим бүткөнчө төгөрдүк келишимин. Демек ал сиздер менен баягы негизги келишим түзүп, анан өзү арендага алып, анан бул жерде иштетип аткан. Ал өзү суп арендага берет турбайбы ошондой, э? Суп арендага бергенин билбейм деле, өзү иштетет, Алыбаев иштетет да. Келишим негизинде. Түзүлгөн Алыбаев менен, аба. Канча орунга түзүлдү ошону, канча соода орун, павильон? 900 канча ушундай квадрат метрге түзүлгөн. Базарга силер, попробуйте базарда алып көргүлө, тутуп салат силерди. Замира Саткеева Кыял ишканасынын кесиптик кошунунун жетекчиси, Чүйдөгү Сокулук районундагы Сокулук айылдык кеңештин депутаты. Буга чейин Кыялдагы коррупциялык иштерди айтып чыккан өнөр адамдарын базарды тартып алганы жатат деп айыптап, билдирүү таратып, маалымат жыйындарды, наразылык акцияларды байма-бай өткөрүп келгени менен белгилүү. 2013 жылы Кыялдын жетекчиси Султанбек Макашев тендер боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде сотко барып жүргөндө Динара Чолчунбаева баштаган кол өнөрчүлөр жана активисттер Замира Саткеева аларды коркутуп жатканын видео тасмага да тартып алышкан. Мына базардагылар, мына Чолчунбаева көрүп келип атат, мына Чолчунбаева, мына. Силер канакей тутпайсыңар, мына. Албайт. Эч ким талашкан жок. Эмне келдиңер анан? Базарга силер, попробуйте базарда алып көргүлө, тутуп салат силерди. 80 киши өлүп деле эчтеке болгон эмес. Отунбаева келген анын аркасынан президент болду. Силер чыксыңар силер. Жакындарда оозуң эмес, көзүңдү жабып каласың жакында көрбөй. Бүгүнкүлөр ообуду качан? Митинг давать этип. Митингди көрө элекпиз.
Базардагы 5 катындагы көзсамасы чачырып сүгүрөтүп чыгарып койду. Дагы сыйлап атабыз койду. Базардан 5 катындагы көз чачырып сүгүрөтүп чыгарып койду. Биз Амира Саткеевага жолугууга бир канча ирет аракет кылдык. Бирок ал дагы түшүндүрмө берүүнү, өзү тууралуу айтылган дооматтарга жооп кайтарууну каалаган жок. Жылдын аягында кыялды кол өнөрчүлөрдүн борборун айлантууну, коррупциядан арылтууну талап кылган белгилүү өнөр адамдарынан куралган демилгелүү топ түзүлгөн. Ошол учурдагы президент Роза Отунбаеванын аппарат башчысы Эмилбек Каптагаев башта турган комиссия түзүлгөн. Бирок анын баары майнапсыз аяктаган. Ушунча жылдан бери күрөшүп жүрүп, биз азыр түшүндүк, бул биз кеп макашыт эмес, кеп коррупционный системада. Канча арыз жаздык, канча кат жаздык, кайрылуу жаздык. Жооп жок өкмөттөн, тымтырс. Жооп болгондо дагы баягы ылдый жактагы эмелер жооп берет, каралып атат, мынакей, анакей деп коюп эле баягы ишке келгенде эчтеке жок. Мына мен мисалы 13 барак түшүндүрмө жазгам бүкүн полицияга. Кана ошонун жыйынтыгы жок эчтеке. Андан тышкары ошол кагаздардын баары түздөн түз барып эле кыялдын башчыларынын столуна түшүп, биздин каттарыбыздын негизинде эле баягы аудит катары пайдаланып, тилер баягы өздөрүнүн кемчиликтерин жоюп, анан кийин таптаза болуп, татынакай болуп, жылмакай болуп отуруп калышат да. Мына биз жөн эле бул арызданып жүргөн көчөдөгү катындар, ушул бийлик талашкандар биздин ордубузду ээлеп калабыз дейт, анан сатып ийди деп канча жала жапты. Мага дагы баягы текшеребиз деген Каптагаевка дагы жадаганда президентибизге дагы ал учурда биз 11-жылы баштаганбыз күрөшүпчү. Анда ойлогонбуз, азыр эметебиз депчи, мындай баарын оңдогонго алыбыз жетет экен деп. Жок, жетпейт экен. Жетпейт экен. Мына азыр 3 президент өттү ошондон бери. Атамбаев учурунда мисалы биз түшүнүп калдык, бул биз кыялдын башчылары эмес, кыялда иштеген баягы акчаны топтоп баягы жыйнагандарга каршы чыкпай эле биз өкмөт менен күрөшүп атабыз деп түшүндүк биз. Кол өнөрчүлөр кыялды менчиктештирүүгө кызыккан кандайдыр бир топ бар. Алар эртеби кечпи максатына жетет деп дагы кооптонушат. Кыял деген советтер учурунда ошо кол өнөрчүлүктү көтөргөн флагман болчу. Эмне үчүн азыр бир топ кишилердин чөнтөгүнө иштеш керек. Мүлк агенттигине карачу да. Ошондон алып премьер-министрдин указы менен управделамиеге өткөрүп атпайбы. Управделами президенти ошо башка жазар иши жок бекен, ошо кыялдан башка. Демек, анын ичинде баягы эле бир кичинекей бир топтун кызыкчылыгы да, ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын өзүнүн чөнтөгүнүн кызыкчылыгына мындай алмаштырып алган адамдар. Бизди ким бийлеп атат? Ошолор. Кол өнөрчүлүк ошолордун колу менен жасалган Кыргызстанды дүйнөгө таануучу бир маданияттын тармагы. Анан бул экөө тең эч нерсеге арзыбай кол өнөрчүлөр ушул маалда үй кызматында эле кызматчы катары калып, бирок алардын эмгеги дүйнөнү дүңгүрөтүп келет да, Кыргызстанды дүңгүрөтүп келет. Мисал үчүн эле алсак, мына көчмөндөр, 3 жолку көчмөндөр оюндарын алалы, айда чүйдөсүн айтпайлы. Алар керек болгондо мынча боз үй керек, тигинче керек, моуларды тиккиле, мондай кылгыла деген гана шартта керек болот. Мисал үчүн көчмөндөргө ошо жолдун боюнда бактаракты же болбосо зданияларды эмнелерди салып баратат. А бирок эң көрктөндүргөн жана 1000 боз үй да. Туурабы? Ошол 1000 боз үй менен таанылып атат. Биз ошо маданиятыбызды, жана мастер-класстарыбызды, жасаган буюмдарыбызды сата турган. Анан мастер-класстарды ошолор кандай жазаларын нукура көрсөтүп бере турган. Анан деги эле Кыргыздын маданиятын алып келе турган. Бир борбор, этно маданий Кыргыздын баардыгын чагылта турган бир борбор болсо деген өтүнүч менен ошол 5 жылдан бери талбай ошо жогорку жактарга кайрылып келебиз. Бирок жооп боло элек. Кыялды чыныгы маданий борборго айлантуу үмүтүнөн кол үзбөгөн кол өнөрчүлөр дагы деле талбай даттанып арызданып келишет.
Мы прошли столько разных комиссий, мы встречались в Госкоминвесте, мы встречались с премьер-министром, я не знаю, столько было пресс-конференций, я не знаю, какая-то тишина, то вроде бы какой-то подъем был, то потом опять тишина, то... Ар кандай комиссиялар түзүлдү. Мүлк фондунун жетекчиси менен жолуктук, премьер-министр менен жолуктук, канчалаган маалымат жыйындар болду. Кичине жылыш болгон сөйт, бирок токтоп калат. Анан эле кайра бизди каралоо башталат. Мына, кеминде 5 жыл өттү. Эч кандай жыйынтык жок. Азыр кыялда, анын тегерегинде эмнелер гана курулуп ачылган жок. Ал жердеги базардан бир уч эле адам чөнтөгүн кампайтып жатат. Мен жөнөкөй эле жаран катары ошол жерден кандай салык түшүп жатат. Өзүнүн маңдай тери менен нан таап жеген биздин кол өнөрчүлөрүбүз атайын жайы турса деле эмнеге көрүнгөн жерде чачырап жүрүшөт деген суроолорго жооп алгым келет. Каким законом живет наше государство? А почему-то там это можно делать, потому что все это как бы я говорю, кучка заинтересованных лиц, которые просто тупо с базара получают очень немаленькие деньги. Жалгыз мекеме валюта тапкан мекеме болчу. Дүйнө жүзүнө таанымал мекеме болчу, өзүнүн кол өнөрчүлүгү менен бүткүл дүйнөлүк ярмаркаларга катышчу да. Менин өзүмдүн бир тең түшүм ошо Макашевда зам болуп иштечи. Кыргыз маданият эмгек сиңирген ишмер Талай Мусабаев деген ал киши өтүп кетти. Анан ошо кишинин биз көп узатчыбыз да, Японияга, Германияга ушундай ярмаркаларга кыялдан баратам дейчи да. Ал кезде кыял дүркүрөп, мен айтып атпайм, Союз учурунда жалгыз мекеме валюта тапкан мекеме болчу. Мына ошондо булар өкмөттөн бир тыйын албай, жанагындай чоң гектар жерге биринчилерден болуп чоң заң кыйган зданияны салышкан. Кыял ишканасындагы коррупциялык маселелерди жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясынын депутаты Эльвира Сурабалдиева көтөргөн. Анда миллиондогон сом өкмөткө эмес, кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүн кампайтып жатат деп билдирген. Анан парламенттен ошол маселени ноябрда көтөргөндөн бери, 2 айдан бери мындай бир кызыктуу ситуация болуп атат. Жок, акта проблема жок дегенде болуп атат да. Мен ошого таң калам. Анан бул менин оюмча бул президентке ичинде болгон коррупционный мафиясы жетпесин деп корккондору. Бир топ адамдар мамлекеттин аркасы менен байып атышат. Жөн акта бир айда 100 000 сом эмес, миллиондогон акчалар түшүп ошол мимо кассы кетип атат. Бунун баарын карапайым элге тиешеси жок. Карапайым эл и так платит эти деньги, торговцтер дечи. Сатуучуларга жөн эле ошол узаконить этип коюш керек. Алардын төлөгөн акчалары бюджетке түшүш керек. Алардын төлөгөн акчаларынан кийин пенсия алыш керек да. Ошону мындай мага келгендерге мен түшүндүрүп берсем, алар туура кабыл алып атышат. Ачакта болсо на местах булардын чөнтөктөрү оодарылып калат деп, тиги паника жүргүзүшүп, базарды мына Ошскийде бер жагын жаптырбады, биякта да жаптырабыз деп атат деп, мындай туура эмес үгүттө жүргүзүп атат да. Атайы да, болгону деген ким көтөрсө, мисалы мен көтөрсөм, же биздин комитетте каралса, мына депутаттар деп ошондой шылпоо кылатыштыр да. Өзүнчө биякта бир башкарган жетекчилер отуруп алышып, эч ким киргизишпейт экен. Же киргизе турган продукциясын киргизем десе, определенный бир немелери бар экен, проценттери бар экен да. Бунун баардыгы неофициально, баардыгы билишет. А квитанцияларында болсо печати жок, эчтекеси жок. Анан деген налоговый печаттар мен баарыбыз эми иштеген ишкерлер жакшы билишет. Эчтекеси жок, жөнөкөй корешокту жаздырып, ошону салып, прямо цифраларды и азайтылган суммалары да. А бул эмне десем, бул өзүнчө, анан бирок охрана келип жолукканда биз өзүнчө колдоруна төлөп беребиз дейт. Какие-нибудь удостоверения, что им показывают, жок, биз охранада эле келип жолуп кетет дейт, бир айда бир жолу. Анан бербесек, коркутуп үркүтүп, коркобуз дейт да. Депутат Сурабалдиева кыялдагы кыңыр иштерди ачыкка чыгаруу үчүн бийлик башчыларынын саясий эрки керек деп эсептейт. Ал ошондой эле президенттин администрациясына байланыштуу жагдайга дагы токтолду. Бийликтөө жүргүзүш үчүн саясий эрк керек. Анткени бул түзмө-түз тиешеси администрация президентте бар. Анан президенттин аты менен жамынып алып, президентти жаманаттуу кылган ошол эле администрацияда иштеген мындай сотрудниктер бул кылган иштери туура эмес. Неофициальный сурамжылоо жүргүзсөм, ал сфераны мен деле жакшы билем да. Ошо иштегендерден жүргүзсөм, аякта деген өзүнчө эле бир коррупционный целый мафия болуп атыптыр да. Администрация президентте иштеген неме мисалы иниси иштесе, эжеси деген ошакта деген мурдак акимибиз бар, Саткеев болот. Ошонун бир тууган эжеси ошакта иштейт экен. Ал болсо ошакта бир топ жылдан бери иштеп, байышып, анан деген ошакта иштегендердин баары сотрудниктердин баары билишет экен. Аны мен уже сокулуктан угуп калдым. Кыял ишканасы мурдагы жылы күзгө чейин мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болгон.
2017 жылы октябрь айында ошол кездеги өкмөт башы Сапар Исаковдун токтому менен президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына өткөн. Сизде де айтышып калды. Нурбек Мырза, сизде жооп берип айтышканбы? Руководствону бербедик. Жок, руководство берсиз, бизде ачыгын айталы, кыялга байланыштуу президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынан комментарий алуу оңой олтон болгон жок. Ишкана жана андагы жагдай тууралуу комментарий берет деген, бирок суроолорго жооп берүүдөн качкан өкүлүн кадимкидей эле кубалаганга аргасыз болдук. Көп кайрылуулар болгон, алыс жерлер боюнча каржы полициясы текшерген, эсептөө палатасы текшерген, Ленин райондук налоговый инспекциясы текшерген, дагы бардык органдар текшерип, мындай өтө курч табылган. Биз алганыбызга 1 эле жыл болду президент иш башкармасына. Биз акырын биз ошого алып келебиз деген ниет менен отурабыз. Планыңыздар бар? Бар планыңыздар бар. Ошол пландарда биз негизи бул жерди толугу менен ремонттук иштин өткөзөлү дегенбиз. Ремонттун иштин өткөзүп, жанагындай выставочный центр кылып бардыгына. Чынын айтсак, биз ал жагдайга келген жер жок, себеби кыялды 1 артынан бери текшерип атышабыз. Азыр бүгүнкү күндө дагы эсептөө палатасы, налоговый, каржы полициясы текшерип. Проблемалар бул жерде билесиз го, базардын жеринде болгондон кийин бул жерде жакшы көрккө келтириш өтө кыйын экен. Кыйын да, чын деле кыйын да, базардын тегерегин келтириш кыйын экен. Пожилой аялдардыкы, орто жаштардыкы, эми ушуну деле орусча Кытай айткан жолотпойбуз. Мынакей. Мадинадан албай калгандыр. Ушул тушта улуттук этносилдеги кийим кече тигип, буюм тайым даярдап саткандар көбөйүп, кыялда соода сатык деле ойдогудай шаймашай эмес. Ошондуктан базардын азыркы абалынын жакшырышын, алып сатуунун кызышын соодагерлердин баары эле каалайт. Бирок аягы түгөнбөгөн текшерүүнү базарды жабууга болгон аракет деп түшүнгөндөр дагы көп. Башынан ушунун баары кол өнөрчүлүк болчу. Эч ким бизди тиктебей, эч ким карабай мезгилде ушу макаш, ушу бизди жалаң ушул киши көтөргөн өзүчү. Буга чейин бизди казактар багып келген, чындапчы. Анан акырындан кийин баары неметкени биринчи ушул киши болгон. Кызым, мен ушу 95-жылдан бери базарда отурам. Өзү бул 90-жылдарда баары чарчайт болуп кеткен, ушул киши кармап калган. Азыр бизге конкуренция көп. Буну баары эле эч ким ала бербейт да. Буну бир эле көп кыргыздар бизди маскаралап өтөт. Ушунучу ким алат деп. Көчмөндөр ойуну болсо, бир жердин оштун 3000 жылдыгы болсо, же көлдүн канча жылдыгы болсо керектүүбүз. Ошондой деле калпак бул деле редко өтө турган товар да болот. Бизге кыялды келип дайыма коркутушат да. Кимдер талашат билбейм, ошо кыялды бизнесмендер алып коебу, тиги бу деп эле талашып берет. Ушул нукура кыргызча кийим болуп, нукура кыргыздын кийими сакталып ушул жерде кала берсе деп биз суранат элек да. Жыл сайын коркутушат, ушу кыялды алып коет, ушу жоюп беришет, дагы бир бизнесмен келип туруп бир торговый центр ачып коет депчи. Өткөн жылдын аягында Финполиция кыялдын жетекчилигине ишене берилген мүлктү ээлеп алуу же жок кылуу, алдамчылык беренелери боюнча дагы бир кылмыш ишин козгогон. Учурда иш тергелеп жатат. Ишкана соңку 7-8 жылдын ичинде бир эмес, бир канча жолу текшерилген, кылмыш иштери козголгон. Бирок текшерүүнүн жыйынтыгы ачык жарыяланган эмес. Кыялдын жетекчилигин актап чыккан сот чечимдери дагы талаш-талкуу жараткан. Ушундан улам мындай көрүнүштөр бара-бара кадимкидей эле адатка айланып калгандай. Эми бул ирет бийлик, тиешелүү органдар биздин программабызда айтылган чуулгандуу фактыларга көңүл бурар. Чындык баары бир чыкпайт, акыйкат жок деп жиде баарына түңүлүп калган соодагерлер менен кол өнөрчүлөрдүн пикири балким өзгөрөр. Жагдай жөнгө салынар деп үмүт кылып туралы.